Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 19-уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Көкчө безге сайган немедей безилдеп, мени жолойго салып берип, Сарыаркадай жеримди алып, казактарга аким болоюн дедиңби? Калмактардын чоң жолойго каршы күрөшкө чыксам, менин башымды жулуп албайбы? Мусулман журтунун намысы кетет, деп макул болбойт. Манас баатыр көкчө деп жүрсөм, катын көкчө турбайбы? Деп көкчөгө аябай жини келип, каарданып өтөт да, эштектердин жамгырчысына ак көкүл тулпар минген. Жет өзөндү жердеген эштектердин дөөсү, ары балбан ары баатыр эри сенсиң. Сен кандайсың жолой менен күрөшкө? Деп собол салат. Жамгырчынын көзү алактап, билегинен сап кетип, жүрөгүнөн кан кетип, "О, журт атасы Манас, көкөтөйдүн ашына келем деп, сенин колуңдан ажал тапкан калдым окшойт. Каардансаң кашайта көзүмдү ой. Өз колуң менен өзүмдү сой. Жолойдун алдына барып, балаасына кала албайм", деп ада болбойт. Манас төштүккө келет. Алакандай мусулмандын сырттаны да, кутманы да, найзакердин ыктуусу да мыктысы да өзүң элең. Эрдигиңди көрсөтүп намысты алып бер, деп кайрылат. Эр төштүк сага кезигип, "Жок экен менин арманым. Жаралган алыптын сырттаны, жарашыктуу балбаным. Алакандай мусулман, сырттаны элең сен төштүк. Алакандай мусулман, кутманы элең сен төштүк. Найзакерден эрендин, ыктуусу элең эр төштүк. Алакандай мусулман, мыктысы элең эр төштүк. Эрдикти эпсиз салып бер. Мен айткан жака барып бер. Балбанга башың тыгылсын, алышкан калмак жыгылсын. 9 уулдун кенжеси, бир кудайдын бендеси, Элемандын эркеси, күн тийген көлдүн чатыры, дин мусулман баатыры, оң далың опсуз кең кылган, жараткан сүйүп шер кылган, жалпы журтка эр кылган, таң атар салкын бозумсуң, жаныма жакын досумсуң, 6 айлык чөл көргөн, адам көрбөс жер көргөн, улуктурсуң, шердирсиң, катуу кыйын түйшүккө бир чара таап эрдирсиң. Чал куйрук тулпар минип бер, айтканымды билип бер." Анда төштүк атынан түшүп, окоро түйгөн чылбырды мойнуна салынып, чал куйругун Манаска тартып тизилей жүгүнүп, "Баатыр Манас көкчалым, балбанга айтсам көнбөйт деп, каарданып канымды төгөм десең, мен мына. Күрөшкө түш десең түшөйүн. Шагың сынып калганча өлүп да болсо келейин. Бирок түшпөй турган себебим бар. 7 жылдай жер астында жүрдүм. Жер үстүнө чыкканыма 7 күн да тола элек. Айыкпай жүргөн жарам бар. Каным бир кашык, этим көк жашык. Чарпыша турган алым жок. Устукан сөөгүмдө кемим бар. Жер алдына түшкөндө алып кара куш зымырык менен достошком. Ал мени канатына салып көтөрүп, кыяматтан өткөргөн. Бери карай чыгаарда алапайымды таппай, такымымдан аяктай болгон эт алып, оозуна салып берген. Эгер жолой жаралуу жерден кармаса, кабыргам бөлүнүп, мени Кудай урат. Мусулман журтунун шагы сынат, деп күрөшкө түшүүгө макул болбойт. Баягы кенжеке салдырган ак сарайда төштүк жер астынан чыкканына байланыштуу той бермекчи болот. Кенжекенин дал ошол сарайында той болот дегенди уккан жандар жабыла келишет. Ошентип калк чогулуп, үйүрүмөнүн сазына үйүлүшүп, чогулманын сазына чогулушуп, 3 күн жыйын кылышат. Баарысы Элемандын сөзүн эп көрүшүп, Элемандын кичинесинен бери келе жаткан акылманы, кара тилин кайраган чечен Сараңбайдын оозун карап калышат. Сараңбай
төгөрөктүн төрт бурчунан бизге салык салып, кордугун кылып жүргөн инди, Кытай баштаган душмандарды да бирин калтырбай тойго чакыралы деген оюн айтат. Элеман ою бирге Сараңбайдын бул айтканына сүйүнүп, 4 түлүктөн сойдуруп тойгамын баштайт. Узун бойлуу кеңдалы Жортуулчу деген балага ат аябай мол жүрүп, адыр-будур Котонсай деген бел, анашканда Топурак деген жер. Андан өтсөң Жаңырыктын жар кыясында Жапагер деген чөл келет. Андан ары Кең Кашкар атадан өтүп, тоңкойгон Чуңкур коого, андан кийин Карагапчал зоого жетесиң. Кар жатпас Алатоону ашып, бетегелүү Беш Мойнокко жетсең, ары жагы Ат башы. Ошол Ат башыдагы Чеш төбөнү жердеген, билеги балбан пил мүчөлүү, ченемсиз эрдик кылган Кошой бабаңа кабар бер. Кабылган жерде Кашкар бар. Анын каны Алабеке. 2 кемин жайлаган 12 кандын бири Эр Үрбүгө, Сарыарканы жердеген Айдаркан уулу Көкчөнү, Чамбылдын белин жайлаган Буудайык уулу Музбурчакты, Кокондун каны Козубекти, Анжияндын Сынчыбекти, Маргалаңдан Малабекти, Текечи канды, Шыгай канды, Жамгырчыны, Төмөнкү Карагумдагы Жанаалы, Карачеки канды, Кандын жээни Жүгөрүнү, Үргөнүчтөгү Акун канды, Камчы Салышар, Найза Сунушар эрендери, Көз катаар мергендери менен Эр Төштүктүн тоюна келсин деп айт, деп табыштап, Maanikер менен Уялаш Жоорукер тулпары менен кабар айттырууга жөнөтөт. Ошентип кабар айтылган кандар чекесинен келе башташат. Төштүк Катагандын кан кошой менен амандашып, жер астынан көргөн шумдуктарын айтып берет. Баарысы союшуна мал, жагышына отун камдап, күлүктөрүн минип, жигиттерин алып келишет. Той башталып балбан күрөш, тас салышмай сыяктуу нечен оюн болуп, байгелерине 4 түлүк малдан алышып, кызыкка батышат. Бирок арак ичке кирген соң 12 кан чогулуп, ичинде кектөөсү бар кандар бузуп, манасты чаап алабыз деп чуркурап калышат. Анда Төштүк мындай кеп баштайт. Кече Каракан өлгөндө Кара кыргыз журтун калмак, манжулар камчыга ченеп өлүп, бирибизди алайга, бирибизди далайга айдап, бирибиз эреңге кетип, бирибиз тереңге түшүп, калайман башка түшүп быт-чыт болуп кеткенбиз. 6 айдан манас төрөлүп, 12ге толуп, ордо бузуп ок атып, Бээжинге чуулган кылган. Манаска тием десеңер оңбойсуңар. Кызырлуу шерге катылсаңар, силерди Кудай урбайбы? Тойго келип, чыр баштаарыңарды туюп, аны угуп калса Манас тойду топот кылат деп чакырган эмес элем. Араңарда анын кадырын билгениңер да, кыйратып чаап алсак деп жүргөнүңөр дагы бар. Манастын кыжырына тийбегиле. Тил алсаңар, элчи барсын. Жээлигип турган Жетикан, сен Манаска жолдош экенсиң, деп Төштүктүн сөзүн түк жактырышпады. Үрбү элди күүлөп, Төштүккө ачуусу келип, кылымды бузар канкорго жолдоштугуң да, туугандыгың да бар. 7 жыл жоголуп, бакыр болгон экенсиң, деп сүйлөнөт. 5 кан чегинип, 7 кандын күүлөнүшү. Үрбү, алы жетип тиш өткүс жоонун баарысын алып бер, деп аралы. Айтканыбызга көнбөсө, айылына дүмөктү салалы, деп арага барчу элчилерге камчыны сүйрөп кирип, Манастын кыжырына тийип, 40 чорок аяша берсе, куйкаларын тилип, бакай дөөсүн байлап, бээсине тийип, төрөсүнгөн Манастын төбөсүнөн басып келүүсүн айтканда, 6 кан колдоп, убадалашып, Жамгырчы, Үрбү, Текечи, Шыгай, Музбурчак, Козубек, Санчыбек, Алабек, Малабек кандар 100 колдон чыгарышат. Кошой аларга көнбөй, Манаска тийбегиле деген өз акылын айтат. 7 кан Кошойдун тилин албай, Манасты чаап алабыз деп жолго салат. Эр Төштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Режиссеру Жиргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.